kızım tur. Taң attı tur. Ээн талаада эле жашайбыз. Свет жок, суу да жок. Ал жака алып барып берчи элем. Кышында mana ушул жерден же машиналар чыкпай калат. Калат балдар ол нар жактан пешком алып келебиз. Улайдачы. Жол, суу, свет боюнча эң главный маселебиз жол биздикичи. Анан мына заводдорго эме кылгыла деди. Ушу заводдор деле спонсировать этип, жолдорубузду кичине оңдогонго жардам берсе деген оюбуз бар эле. Тур кызым тур. Таң атты тур. Эртерээк түшүп күн салкында немеге барып келейли. Продуктуга түшүп келейли. Азыр убакыт күн ысыгычаң барып келейли. Ооба таң атты. Тур кызым. Тур эртерээк чай ичип неме кылайлы. Барып продукт алып келейли күн ысыгычаң. Эртерээк светибиз жок мына. Жарык жазда барып келип алайлы. Турдуңбу кызым? Тур кызым тур, күн ысыгычаң. Эртерээк барып келели, эртерээк светибиз жок. Кечке да эртерээк тамагыбызды бышырып алайлык. Секин шашылбай секин. Тур кызым. Мону бетиңи жуу. Мехсимна соңдучу. Ушу бизде ээн талаада эле жашайбыз. Свет жок, суу да жок. Сууну да сатып алам. Ушу экинчи группада инвалид ушу кызым оорукчан. Эпилепсия оорусу менен ооруйт. Ошол элиң барсыңбы фонду Султанбек уулу Арген деген уулум ушул бизге жүгүрүп жүрүп ушул үйдү бүтүрүп берди. Эже ыйлабаңыз, сиз да үйлүү болушуңуз керек деп. Анан ушу кызым кышта аябай кыйналабыз. Светибиз жок. Түнү менен кызым башы ооруп чыгат. Ошондо свет керек болот экен. Кыйналып кеттик ушу. Ушу айыл өкмөттөр карап берсе, ушу сууну, светти. Мен кызым больницага барса ушу неизлечимый дейт врачтар. Ушу кызым деле 5 күндүк алып али суусу бар, свети бар жерде жашагысы келет экен. Ушу кайдыр карабайт деп ойлойм ушу айыл өкмөттөрдү дагы. Ушул үйдү элиңден айланса болот. Кыргыз элин ушул үйдү салып берди. Жүгүрүп жүрүп ошол жерде Канышай элдин баарын фондунун Султанбек уулу Арген күнү түнү ушул жерде иштешип, ушул үйдү салып беришти элем. Свети жок, суусунан кыйналып атам. Мен өзүм алайдан болом. Садыбаева Рахат Карымшаковнамын. Ошол өзүм дагы ушул полярчыт оорусу менен ооруйм. Ушул кызым ооруп калгандан кийин өзүм дагы давление болуп бир жерде иштейин десем ушул кызымды караш керек. Бул кызым дагы аябай талма болуп, мынаны күйүп, башы кармап, мына кече 44 градус ысыкта дагы тынбай башы кармап атты, ушу талмасы тутуп ооруп. Ушу кызымды таштай албай үйдөмүн азыр ушу кызымды карап. Бул кызымды карабасам болбойт. Жолдо кетип атып да жыгылат. Көчөлөрдө, немелерде. Бул ээн талаада кышында кантип жашап атасыз? Ээн талаада ошо суум деле мына суу жок, ушул эптеп кээде суу жок болсо баклажка менен көтөрүп, каналдан суу көтөрүп чыгам. Кыйналдым кыскасы. Ушу 2-жылга кетет. Быйыл дагы башка жерде үй жайым жок. Ушу сууну эптеп сатып алып келсем, ошо кышта дагы эптеп көтөрүп баклажка менен. Же немем жок. Суу сактай турган неме жок экен, же кышта тоңуп калат экен. Анан да бачок алып келип беришти эле, ол кышта жарылып кетет экен. Эми быйыл эмне кылышымды билбейм. Аябай оор жашоомдо жашайм ушу кызым үчүн. Чайыңды ич кызым. Ич кызым, ода да чайың. Сууңду да чай кылып берейинби? Же суу эле ичесиң? Анын немеде кайнак суу муздагынан куюп берчи. Кайнак суу муздагынан.
Биздин ошол 3 маселебизди карап берип койсоңуздар, сураныч айыл өкмөттөн көңүл бөлүнбөгөндөн эми ушул интернет аркылуу дагы суранайлы деп чечтик. Жашоочулар жол, суу, свет боюнча эң главный маселебиз жол биздикичи. Ошону карап берип койсоңуздар, сураныч. Мен атым Мурзакаримов Амирбек, ушул жердин жашоочусумун. Биздин маселе ушу жол болуп атат. Биз айыл өкмөткө кайрылган себебим ашу главный ашу подъемду чегини билип берсеңер дегенбиз да. Биз жолдун немесин билип, картасын чызып бергиле дегенбиз. Биз өзүбүз неме кылып алабыз деп айыл өкмөткө 3 жол бардык ушу жол жөнүндө. Эртең 4-күн күн барам деди. Ана кийинки жубаң барам деди, келбеди. Ошон үчүн биз азыр жогору жактарга кайрылганга мажбур болдук. Президентибиз Садыр Жапаров Камчек Ташиевке кайрылат элек ушул жерди карап бизге ушу жолду, главный жолду неме кылып берсеңиздер. Кышында mana ушул жерден же машиналар чыкпай калат. Калат балдар ол нар жактан пешком алып келебиз. Улайдачы. Жыгылышат, кайра кийимдерин алып барып кийиндесиң, ошол кыйын болуп атат. Ошол үчүн кайрылат элек ушул жерди бизге карап жолду карап берсеңиздер. Жолдун өзү эме түшкөн эмес турбайбы, демек? Жок, жолдун mana аныкталган эмес mana жолчу. Биз ошону адистерге барып айтсак, архитекторлор келгенде айтсак, биз бул жерди биз неме арыз жок карай албайбыз деди. Айыл өкмөткө барсак, айыл өкмөт mana 4-күн чыгабыз деди, кече акыркы барганда. Бирок келишкен жок. Бизге ушу жолду билип берсе, mana şu подъемду, главный подъемду алыш керек болуп атат да. Анан могу пас жакта заводдор бар, хобалар. Өтө катуу айдашат. Биз али келатканда эч нерсе көрүнбөй калды. Ошолор да кичине секинирээк айдашса, ошо кыйын болуп атат да. Ошо жерде эч нерсе көрүнбөйт. Балдар менен кетканда кетип каласың. Ошого биз главный немебиз кайрылуу ушу жол болуп атат. Бизге жолду эле неме кылып берсе болду эле. Ошол бизде маселе 3 маселени көтөргөнбүз. Ошол маселени карап берсе чоң өтө тараптагылар. Анан мына заводдорго эме кылгыла деди. Ушу заводдор деле спонсировать этип жолдорубузду кичине оңдогонго жардам берсе деген оюбуз бар эле. Алардын КАМАЗдары бузуп атат көбүнчө элечи жолду. КАМАЗдары каттуу өтөт, жолду канча түздөп неме кылса дагы КАМАЗдары бузуп коет тез эле. Эң көбү 1 ай турат, андан кийин уже болду, жолдор бузулат. Канча 1 айдан бери суранып атып келдим ушул. Кече айым кармап алып зор нерсени кайда кетип таштап, мына жерде машиналар коюп коюп, барып Не маселе боюнча? Жол, суу, свет боюнча келген элек мындан бир 2 жума мурун наверное. Чыгабыз, ачымайсыз. Арыз жазмасаңыз? Арыз жазып таштап, көпчүлүк болуп келип таштап. Ошо жазып областта жигинде. Орун басабыз караса иш жагында. Такып бергем, эми жиин tutsa келет. Ошондо биз келгенибизде сиз жеткизе аласыз да. Айткан болчу, биз немени карап, ген планды карап, анан кийин жолун белгилеп беребиз деген болчу да. Жолуңуздарды таап беребиз деген болчу. Ошону эми окуу деле башталып кетти. Ал жакта биз көпчүлүк жашайбыз. Канча болду айтканына? Бир 2 жума болуп калды. 2 жума болуп калды. Ошол мына азыр барам, эртең барам, бүрсү күнү барам. Чыкканда өзүңүздөргө жолугам деген боюнча жок да. Анан кечеки немеде ачылыштар да болуп калды. Ошо менен болуп ошой калды, макташыбызчы. Эми бирок неме кылгандан кийин барып сөзсүз. Ana biraz убакыттын тартыгына чындыгына бара албай калдым. Ал жагына кечирим сурайм. Анан мондай кылайлы ким? сиз канча 5:30-да 5:те ошол жерден кезгели. Ошол жерге барайын бүгүн эле. Архитекторду колума келишинче барып архитектор менен иштебейт. А болбосо мына окутма экелер биз специалисттер менен бүгүн саат 5:те 5:30-да ошол жерден кезгели. Кыска эле. Ошол жерден барайлы, ошол жерден 5:30-да ошол жерден жолугайлы. Анан жергиликтүү тургундар ошол жерден 5:30-да колума келсе архитекторду алып барам, мен балында чакырам. Анан болбосо өзүм барып жана өткөн айткан маселени жанагындай айтпадыкпы, шагылдым акыл карап берели. Бирок жолдун ген планын алып бүгүн 5-ке чейин аракет кылайлы.